Мамиле менен тарбиянын айырмасы бар. Тарбия ата-эне берген тарбия, жакындардан алган тарбия бул менин тарбиям. Бирок мамиле маселесинде сен менен келишпей калсак, мамиле сага байланыштуу. Сен кандай кылсаң, биз дагы андан өткөзүп кылабыз. Ошондуктан тарбия менен мамиле маселесин алмаштырбаш керек. Бирөө диний жактан сону кийинип алып алдап кетсе, анын диниге асылба да, бул ушундай депчи. Анын формасына асылба. Өзүнө, жеке өзүнө асан же үсөнбү, ошол асан кылды деп айт. Анын дини кылды деп айтпа да. Ал католикпи, христианбы, баптистпи, буддистпи айырмасы жок. Анын диниге асылбашыбыз керек. Ошо паланча күнчө кылды деп эле айтышыбыз керек аты. Бир жеке адамды деп бир улутту же анын динин жаман көрсөтүүгө аракет кылбашыбыз керек. Үч нерседен кутулууга аракет кылбашыбыз керек. Биринчиден сабыр бер, сабыр бер. Сабырдуу болсок, сабырдуу болушубузга татыктуу болгон проблемаларды бизге бере берет да. Ошол проблемалар келе берет бизге. Сабыр бер дешибиз туура эмес. Сабыр бер дей берсек, сабырга ылайыктуу проблемалар биринчи келе берет да бизге. Күчтүү болоюн дагы дешибиз туура эмес. Күчтүү болоюн десеңиз, күчтүү болушуңуз үчүн проблемалар келе берет. Сыноолор келе берет. Анан бирөөнү унутушка жардам бер дебешибиз керек. Себеби аны бир атмосферадабыз, бир жердебиз, бир сферада жашайбыз, ал жегенди жейбиз. Кыскасы аны унутушка жол бербейт да жараткан. Аны унутуш мүмкүн эмес. Болгону мурда бегана деп билгенсиз, жат адам деп билгенсиз, ошо жат адам деп эле билиш керек. Унута албайсыз аны. Болгону алардан сабак аласыз. Эркеги бар аялдын проблемасы болбойт. Проблеманы чече турган бул эркек да. Жоопкерчиликти алган бул эркек. Чындыгында эркектин айырмасы аялдан жоопкерчилигинде турат, жынысында эмес. Жыныс мүчө итте дагы бар. Эркек киши алган жоопкерчилиги үчүн, алган семьясындагы бала чаканы багамын деп бардыгына жоопкерчиликти мойнуна алгандыгы үчүн эркек болуп эсептелет. Эгерде кайсыдыр бир аял күйөөсү болуп туруп проблемалары чечилбей аткан болсо, бул өтө коркунучтуу. Кыз жигит маселеси неге болбойт десеңиз, кыздардын көп проблемадан чыкпайт да баш. Жигити бар, темдеш ниети бар, бирок проблемасы чечилбейт. Неге? Себеби ал жалгыз да. Айтайын дегеним эмне? Өзүңдү кордоп кыйнагандан көрө жалгыздын жары Кудай болот деген сөз бар. Ошого ишениңер. Сүйүүнүн 3 пайдасы бар. Биринчиден арыкташыңа себепчи болот. Кыздар өзгөчө сүйүү маселеси келген учурда арыкташты баштайт, диетага кармайт. Курсактагы майларын көзгөгө өзгөчө караган учурда бир эле лицасын эмес, курсагын кошо карашты баштайт да. Семиз эмесминби деген суроолор пайда боло баштайт. Неге? Себеби эркектердин көбүнө семиз аял жакпайт да. Моюнга алышыбыз керек. Туурабы? Арыкташты баштайт. Ал эми экинчиден носки жуулушту баштайт. Духилер себилишти баштайт, үчүнчү маселе. Кыскасы сүйүүнүн пайдалары ушул жеңил желпи караганда ушундай пайдалары өтө көп да. Анан азаптарга келсек, ички дүйнөңдү өлтүрүп эле коет. Ошондуктан да девушка парень болуп жүрүш туура эмес. Болбойт. Лимон суу ичиңиз, лимон чай ичиңиз, бирок сахарсыз, сиропторсуз, эч кандай кошумчаларсыз. Таза нерсе кичине ачуураак болот, дамы жогораак болот, бирок билесизби, витаминдин бардыгы ошондо болот. Айтайын дегеним, арыкташыңызга жардам берет. Келбетиңизди, сулууңузга, көркөмдүккө 100% көркөмдүк кошуп койбойт, бирок жардамчы катары эсептелет бул лимон чай, лимон суу, көк чайга аралашкан учурда. Айтайын дегеним, ушу чайды, сууду көбүрөөк ичишке аракет кылышыбыз керек. Өзгө учурда кечкурун лимон чайды ичип жатсак, лимон сууду ичип жатсак, лимон ашча калып кеткен жырларды эритишибизге жардам берет. Арыкташып жаткан адамдар, диета кармагандар ошол кечке жатарда ичип жатсаңыздар, бул пайда үстүнө пайда болуп эсептелет. Ал эми бир окуя бар да. Лимондон сырткары дагы бир окуя бар. Токойлордун арасында бир жылан жашачу экен. Жылан жаш учурунда бакаларды каалагандай кармап, каалагандай жеп, ошондой тирүүлүгүн кылып жашачу экен да.
Бирок жаш өттү, мурдагы кыймыл аракети жок, мурдагы терисинде күч жок, мурдагы сойлоп сойполоп жыргап жүрүштөр жок. Эми күч кетти, алдан кетти, акыбалы кетти, эмне кылышты билбестен хыйтырлык, куулук, назиктикти пайдаланышты баштады да. Бул кандай кылды? Бакалардын өрөөнүнө барды дагы жөн эле турду. Бакалар бакылдап өздөрү сүйлөштү баштады. Жылан, неге келдиң бул жака? Мен эми силерге кызматчы болоюн деп чечтим дейт да. Неге? Мен муну падышаңа айтам дейт. Бакалар курулдап барып кожоюнун падышасына айтып берет экен да. Падышасы себебин сураган учурда жылан, мен бир баканы кууп бардым дейт. Кууп барып бир такбадар жакшы адамдын үйүнө кирип кетти. Кирген учурда мен дагы сойлоп кирип ошо жакшы адамды чакып алдым дейт да. Баканы чагам деп. Бирок ошол учурда мени өлтүргөндүн ордуна тескерисинче мүмкүнчүлүк берип, мындан кийин жакшы жылан болгон, мындай болбогон, ар кимди чакпагын тилиң менен, кыймыл аракеттериң менен деп коюп жиберди. Бирок бир шарт менен. Кандай шарт? Сен барып бакаларга кызматчы болгон деп айтты дейт экен да. Өзү оюнан чыгарып жаткан хикая да, бул жылан алдап атат бакаларды ушинтип. Анан макул деп мен келдим дагы силерге кызматчы болууну чечтим. Мындан кийин өмүрүмдө аягка чейин силерге кызматчы болом дейт экен да. Бака эми падыша сүйүнүп кетти. Мен сизге кызматчы боломун десе, жыланды үстүндө жүрүш буга өтө абройлуу көрүндү да. Ошентип жылан үстүгө чыгып жүрөт экен, аяка барабыз, бияка барабыз деп адресстерди айтат. Кудду бешетте жүргөн бирөөгө окшош, бул дагы жыргап калды да. Жыланга буйрат, жылан дароо алып барат ошо бара турган жерге. Бака жеңил, эч канча бес албайт. Анан жылан чарчап, дымыгып туруп калды дагы бака себебин сураган учурда, мен жашым өттү, курсагым ач, курсагымды токтурбасаңыз мен жүрө албайм, кызматыңызды кыла албайм падышам дейт экен да. Өзүнүн куулугу, назиктиги, кичине төмөндүк, жөнөкөй алышы менен жылан ушундай сөздөрүн айтты. Бака болсо, чындыгында сен менин кызматчың болсоң, мен сага тамак ашты обеспечить этишим керек, беришим керек дейт экен дагы. Күндө 2ден бака бермей болду да буга. Күндө 2ден бака жемей болду бул. Курсагы тоймой болду. Кээде бир күндө, 2 күндө бир жерге, 2 жерге бара турган болду да, баканы алып бара турган болду. Бирок ошонун сылтоосунда чуркаш жок, өзүнүн кыйнаш жок, даяр азыгы тамак аш алдына келе турган болду. Кыссадан кысса эмне мекендешим? Кыссадан кысса эмне? Аял киши бир нерсени алам десе, ага күчтүн кереги жок. Эркек киши мушташып алат, талашып алат, бирдеке кылып алат, бирок аял киши келип назиктик менен, жумшактык менен алып коет да көп нерсени. Эгер парасаты болсо, акылы болсо. Аял кишини мушташты туура эмес, куулугу туура эмес, түркүлүгү туура эмес. Эгерде парасаты болбосо. Парасат ушундай күчтүү нерсе, акылдан да жогору турат да, жеке менин оюм бул. Себеби акылсыздар көп, бирок парасаттуулар көп жерде ээлик кылат да көп нерселер. Бул ошентип жылан ушундай проблемалардан кутулду да. Бакалар бир сазда жашайт экен, жашообузду өзгөртөбүз эми деп башка сазга өтөт экен да. Ал саз дагы сасып, көл дагы балчык болуп жаман болуп калат экен. Эми жашообузду өзгөртөбүз деп башка көлгө өтүшөт экен. Башка көлгө өтсө ал дагы бака саз болуп, былчык болуп кетет экен да. Анан дагы жашообузду өзгөртөбүз деп бакалар чогулуп алып башка көлгө өтөбүз деп атса, баягы көлдөрдүн бакаларды ичинен бирөөсү акылдуусу туруп, кегиле ушул жакта жуунуп, таза сууга жуунуп, андан кийин башка көлгө барбайлыбы? Биз утуру өткөнү сайын көлдөрдү биз булгап атабыз, алар таза бойдон дейт экен да. Падышасы карап туруп, сен нени билет элең деп, кайра эле жуунбастан барып көлгө барып, ал көлдү да булгашат экен да. Айтайын дегеним, жашоону өзгөртөбүз десек, арткы себептерди жоготушубуз керек. Келечектен коркпостон арткы эшиктерди жабышыбыз керек. Сизди кыйнап жаткан, сизди кысылышыңызга себепчи болуп жаткан баардык окуялардын эшигин жаап, сабак алып, дальше бош кетишиңиз керек, алдыга. Только вперед кетишиңиз керек, Айтайын дегеним ушул, мекендештерим. Лимон чайдан баштап өзгөчө сабактарды бергенге аракет кылдым. Айтат го, чай, маселе чайда эмес, чайды чогуу ичкен адамда деп, Идеал кыздын 3 белгиси. Биринчиден дини бар, экинчиден тарбиясы бар. Ал эми үчүнчүдөн чыныгы эркек тарбиялаган. Атанын орду бар да семьяда. Ушундай белгилерди карап, идеал кыз деп ошону кабыл аласыз да. Андан ашыкча мекендешим. Мен айткым келет. Бүгүн эркектер идеал аял издейт да, кыз издейт. Мындай болуш керек, андай болуш керек деп бардык айтат. Таза болуш керек, таква болуш керек, намаз окуш керек.
мындай жүрбөгөн болуш керек, баягы Instagramга кирбеш керек, TikTok'ор болбош керек, Google'га кирбеш керек деп баардык шарттарды коет. Аялдар дагы эсептешти баштайт. Эркек мындай болуш керек, андай болуш керек деп турабы. Бирок мекендештерим кол менен канча эсептебейди, бардыгы бекер. Себеби неге? Идеал аялдын өзү жок. Идеал эркектин өзү жок болгондугу сыяктуу. Айтыштарга караганда кызга кайтат экен атанын кылган кылыктары. Атаке, сиз кимдин көңүлүн, жүрөгүн жарым кылып таштап кеткенсиз? Кимдин жан дүйнөсүн ушунчалык катуу дарларды берип талкалагансыз? Деп ыйлап суроолорду берет да. Никесиз жүргөн кыздар көп го дешет да, эркектер, кээ бир эркектер бар. Никесиз ар кандай иштерди кылып жүргөн аялдар көп го. Кээде күйөөсү болуп туруп деле ар нерсе иштерди кылып жүргөндөр бар дейт да. Күнөөнү бир тараптуу карасак болбойт да. Бир эле аял тарапка аударып коюш туура эмес. Ошо шартты түзүп берип аткан, ошо мүмкүнчүлүктү берип аткан эркек эки эсе күнөөлүү ал жерде. Туурабы? Биринчи аялды алдады, экинчиден өзүн алдады. Жыныстык катнаш учурунда аял каалап бирок айта албаган, эрине айта албаган 3 сөз. Муну ар бир аял айткысы келет, бирок уялгандыктан айта албайт. Бир эле суроо: аял жел чыгарабы, чыгарбайбы? Чыгарат. Болгону сиздин алдыңызда эч качан чыгарган эмес да. Аял көрдүңүз, ушул жерден билсеңиз болот, өтө уялчак аял киши. Бардыгы өтө уялчак. Тили узуну дагы баары уялчак келет. Ошондуктан да жыныстык катнаш учурунда бул сөздөрдү эч качан айта албайт, бирок ошол нерсени кылышыңызды өтө каалайт да. Биринчиден тезирээк, бат-баттан дегенди айта албайт, уялат. Бирок ошол нерсени өтө каалайт, билесизби? Бат-баттан, тез деген да. Ал эми экинчи сөз: ушундай кылсаң жагат. Ушундай кылсаң жагат деген сөздү айта албайт. Ошол процессте, ошол убакытта, ошол иш болуп жаткан учурда кандайдыр бир кыймыл аракетиңиз жагып кетет, бирок ошону ушул абалың жакты, ушул нерсең жакты деп айта албайт да, уялгандыктан. Токтобо. Токтобо дегенди аялдар айта албайт. Айтайын дегеним не маселе? Кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү аке катары, ине катары айтып атам бул сөздөрдү. Келишип алыш керек да аял эркек. Мына нерсе жагат, мына нерсе жакпайт, мындай кылсаң ушул нерсе жакшы мен үчүн деген темаларда аял эркек уялбастан сүйлөшүп алыш керек. Эркектин мээсинде башка аял, бирок астында башка аял болуп турса, бул эң коркунучтуу нерсе. Ошондуктан бири-бириге жагымдуу нерселерди келишип алыш керек. Тамам. Бул маселеде мен жаман көрүнөйүн, бирок семьялар ажырашпасын. Проблемаң көбөйүп кетсе эки нерсени кыл. Биринчи, дарыянын боюга кел. Айылдыктар неге стресске түшпөйт десеңиз, себеби ал жакта дарыя бар, суулар бар, агын суулар өтө көп. Суу кадимкидей адамды жеңилдетет. Баягы жаман түш көрсөң сууга айткын дегени, не дегени десең, жаман түштөрдү көрүп коркууга түшпасаң, тынчтандырат, сууга кел дегени да. Бекеринен молдокелер дем салганда сууга салып анан ичирбейт да адамга. Ошондуктан сууга кел, дарыяга кел, деңизге кел, океанга кел, кыскасы кел. Себеби бул алдыңа келип калбайт да, өзүң барышың керек. Керекти бар кыл деген маселе. Ал эми экинчи маселе, аксакалдын батасын ал. Аксакалдар сага насаат айтып, 90 жылдык, 80 жылдык тажрыйбасынын негизинде сага туура багыт, туура жол көрсөтөт. Айыл жашоосу башкача, негизи эле. Айыл жашоосу баары башкача. Мындай келип, мындай басып, өзгөчө. Тетиги мостон өтөт атабыз, биз ага өтөбүз. Таза абасы башкача, жүрүш-туруш башкача. Мына эми чыгып келаткан чөптөрү башкача. Бир-эки штук мусула жатат, алар дагы башкача. Кыскасы, айыл баары башкача да. Экендештер. Адамдардан жамандык көргөн адамдар бул нерсени угуп койсун. Бир тилемчи жолдо тилемчилик кылып отурат экен, анын алдынан бир атчан адам өтүп бара жатып, камчысы менен бир чабат экен да, кете берет экен да. Тилемчи карап туруп, артынан карап, "Ой, бактылуу болгур" деп карагайт экен да. Аны ушул окуяны байкап турган сырттагы адам келип, тилемчиге келип, "Неге сени урса, сен бактылуу бол" дейсиң десе, ар ким өзүндө бар нерсесин чыгарат. Эгер бул бактылуу болгондо мени урбайт эле дейт да. Сизге бирөө жамансын деп атабы, өзү жаман абалда, аны түшүнүңүз. Өлүп калгыр деп атабы, ал өзү өлгүсү келип араны жүрөт ал адам.
Эми ушундай эмелер көп бүгүн баягы не дейт? Жаман кабарларды жазган, жаман эмелерди кылган, жаман иш-аракеттерди кылган. Булар өздөрү туңуюкта жүрөт да, өздөрү кыйналып атат. Өзүнүн абалына сизди дагы тарткысы келип атат. Алардын абалына түшпөшүңүз керек да. Баягы тентекке теңелип, терек бою секирбешиңиз керек. Жаманга теңелип, жарты бойлуу боло албайсыз да. Ошондуктан эмне кылышыңыз керек? Аларга эң жакшы жооп унчукпоо. Унчукпоо. Жамандык күчтүүрөөк кыла турган болсо алардын атын атап дуа кылуу. Мен мисалы душмандарымдын атын атап дуа кыламын да аларга. Жакшылык бергин деп. Ошол жол менен эң күчтүү кечиримди кыла алабыз да биз. Ошондой экен, кечиримди булайлы. Кышында жешиңиз керек болгон 3 мөмө. Өзгөчө бул мөмөлөр алманы жегенде жешиңиз керек да. Биринчиден пияз. Пиязды өзгөчө көп жешибиз керек. Пайдалары эсепсиз. Абыбызы кыдыры кымыты витамин дейсизби? Грипп дейсизби, тумо дейсизби? Бул дегени медицина жактан 100% деген эмес, бирок өтө пайдалуу. Көп нерсенин алдын алат, иммунитетти көтөрөт. Ал эми экинчи маселе жешиңиз керек болгон бул көңүлүңүз эч калбаган нерсе банан. Бананды да кытайский эмес, тазасын изучать этип карап туруп алыш керек. Банандын пайдалары өтө көп, анан көңүлгө эч тийбейт, байкасаңыз. Канча жесеңиз дагы мындайча айтканда тоюп тажап кетпейсиз да. Торт кичине жесеңиз чиртип көңүлүңүзгө тиет. Бирок банан өтө калориясы көп, тоюмдуу, өтө жагымдуу мөмөлөрдүн бири болуп эсептелет. Ал эми үчүнчүдөн лимон. Лимон чайга кошуп ичесизби? Айырмасы жок, тынымсыз лимон жеп турушубуз керек да. Биз айылда жаш бала кезибиз, мекендештерим ушуну айтып коеюн. Яшик жүктөрдү ташыйт эдик, лимондорду. Биз ошону мандаринде бойлоп жүрө берген экенбиз. Жаш кезибиз мандаринде бойлоп кадимкидей тиштеп жеп жүрө бергенбиз. Жаштык кезибиз. Кийин бирөөлөр айткандан кийин билгенбиз, что ал мандарин башка, лимон башка. Мандарин көрсө мындай бөлүнөт, а лимон бөлүнбөйт. Лимонду мандариндеп жеп жүрө берген экенбиз да. Ошондой айтайын дегеним эмне? Ден соолукка кам көрүшүбүз керек. Өзүңүздү сүйүңүз мекендешим. Лимонду көбүрөөк жеңиз, Окей, бисмилла. Бизден мусорам чыкпайт экен өзү. Алхамдулилла. Мындай диванда ким жаткан? Билесиздерби ким жаткан? Чындап таза адамдар жаткан да. Чындап таза адамдар жаткан. Азыр биз дивандарыбызды өтө көркөмдөп салдык. Ателерден баштап үйгө чейин. Бирок негедир ушундай комфорт дивандарыбызда негедир жүрөгүбүз тынч эмес да. Мынау дивандарда жаткан адамдардын жүрөгү, жан дүйнөсү тынч эле. Жан дүйнөсү тынч эле, башка нерсеси болбосо дагы. Айтайын дегеним, мындай үйдө жашагандар, мындай кедей жашашты, бирок таза жашашты да чындыгында. Жан дүйнөсү тынч жашашты, бактылуу жашашты ушулар. Мына бешикти кара. Колду эле жасап койгон Бешмет ака. Айылдын дагы өзгөчө бир жери бул турбалар, Жаштыгыбызда өтө өзгөчө көп чуркап чоңойгонбуз ушул турбалардан. Эки жака басып, эки жакты карап, анан өзгөчө дымдап чөмүлөт элекпиз. Ушундай баштарды таштап. Кыскасы, айыл башкача мекендештерим. Ошондуктан айылдык балдар да күчтүү болушат да. Мындай жерлер шаарда каяктан? Ошондой керемет жерлердин бардыгы ушу айылда. Ушундай мекендештерим. Айтайын дегеним не? Көп шаардагы жакшы нерселер дагы айылга келе элек. Бирок жаман нерсе дагы айылга келе элек. Мен оюмча ушул нерсе жакшы. Өнүгүү жааты келсин, бирок жаман жактары келбей эле койсун шаардын. Чынбы? Чынбы?